Зеленский Орусия менен чегарадагы кырдаал боюнча кайрылуу жасады. Бишкекте 831 мыйзамсыз турак жайга техпаспорт берилди. Бажы кызматынын башчысы Кубанычбеков 2 айга камакка алынды. Бишкекте 11 жаштагы окуучуну сүзүп качып кеткен айдоочу аныкталды. Bir ay içinde benzin dagы 4 сомго, дизель 6 сомго кымбаттайт. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбеков 2 айга камакка алынды. Мындай чечимди райондук сот 19-январда чыгарды. Атайын кызмат Адилет Кубанычбековду коррупцияга айыптап 17-январда кармаган. УКМКнын маалыматына ылайык бажы кызматынын жетекчилиги товарларды импорттоого катышкан жеке компаниялардын кызыкчылыктарын колдоп, аларга жеңилдетилген шарттарды түзгөн. Бажылык таризөө мыйзамы одоно бузулуп, параны системалуу алып туруу үчүн жашырын схемаларды колдонгон деп айтылат. Бул фактылар боюнча 17-январда кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен кылмыш иш ачылган. Кубанычбеков бул кызматка былтыр октябрь айында дайындалган. Украинанын президенти Владимир Зеленский видео кайрылуу жасап, Орусиянын ыктымал кол салуу коркунучуна байланыштуу элди дүрбөлөң түшпөөгө чакырды. Ал кайрылуусунда мындай окуя болбойт деп ишенерин билдирди. Владимир Зеленский Орусиянын аскерий чабуулу 2014-жылы эле башталганын, масштабтуу согушу коркунучу бир күндө эле пайда болбогондугун айтты. Бардык жарандарыбыз өзгөчө кары картаңдар муну жакшы түшүнүшү керек. Дүрбөлөңгө түшүп, гречка, ширеңке сатып алуу үчүн чуркабагыла. Эмне керек? Бир гана нерсе тынчтыкты сактап, өзүңөргө жана армиябызга ишенгиле, деди Зеленский. Кадастр мамлекеттик мекемесинин маалыматы боюнча 15-январга карата Бишкектеги жаңы конуштардын тургундарына 831 техпаспорт берилди. Бул тууралуу 19-январда айтылды. Жер ынтымагы конушу боюнча 1200 техникалык паспорт даярдалды. Алато, Дордой, Арча Бешик, Керамик, Төкөлдөш, Ак Ордо, Эки, Чирапке жана Каражыгач, Тынчтык, Учкун конуштарынан былтыр 13-декабрдан бери 851 кайрылуу келип түшкөн. 11-январдан тарта Дордой 2 жаңы конушунда дагы иш башталып, тургундар техпаспортту алуу үчүн 461 арыз берди. Техникалык паспортторду берүү боюнча мобилдик топтор 7-декабрдан тарта иштеп баштаган. Президент Садыр Жапаров 25-декабрда 2022-жылдын 1-апрелине чейин Кыргызстан боюнча 25 000 гектар жер боюнча трансформацияланып, ал жакта жашап жаткан адамдардын үйлөрү мыйзамдуу болорун айткан. Жакынкы убакта бензин 4 сомго көтөрүлүшү күтүлүүдө. Бул тууралуу маалымат жыйында Кыргыз нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатов билдирди. Анын айтымында бул нерсе Орусияда күйүүчү майдын дүң баасынын көтөрүлүшүнөн улам болууда. Азыр Кыргыз өлкөсүндө күйүүчү майга байланыштуу кырдаал туруктуу. Мисалы Өзбекстанга караганда 10 сом айырма бар. Тажикстанга караганда дагы баалар туруктуу. Ал эми прогноз бере турган болсок, жакынкы убакта 1 ай ичинде бензин 4 сомго, дизель 6 сомго чейин көтөрүлүшү күтүлүүдө. Орусиядан көтөрүлгөн баалар менен келе турган күйүүчү майлар 1 айда келип сатыла баштайт, деди Эшатов. Ал ошондой эле баалардын көтөрүлүүсүнө Казакстандагы кырдаал дагы таасир бергендигине токтолду. Бишкекте 11 жаштагы мектеп окуучусун сүзүп, андан нары изин жашырып кеткен айдоочу 2 күндөн кийин табылды. Окуя 17-январда саат 17:30 чамасында Юнусалиев жана Койбагаров көчөлөрүнүн кесилишинде катталган. Анда айдоочу жөө адамдар өтүүчү өтмөктөн өтүп бара жаткан окуучуну сүзгөн. Жабырлануучу алган жаракатынан улам ооруканага жеткирилген. Ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында 1994-жылы туулган айдоочу шектүү катары кармалды. Чүй облусунун Жайыл районунда жол кырсыгы катталып, бир адам каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Окуя 19-январда Бишкек Ошуна жолунун 152-чакырымында болуп, 51 жаштагы эркек киши каза болгон. 2 киши ар кандай жаракат алган. Учурда алардын аты жөнү такталып жатканы айтылды. Кырсык болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 5 куткаруучусу тартылып, каза болгон жаранды тез жардам кызматына өткөрүп беришкен.